Менин бала кезимде ата-энемде интернет, уюлдук телефон деген сыяктуу нерселердин жок болгону мени азыр кубантат. Эстесем, ашканада чогуу тамактанып, көпкө сүйлөшүп отурчубуз. Атам биз көчөдө чүкө ойноп жатканда келип карап турар эле да, бир маалда менин сакамды сурап, биз менен бирге ойноп кирчү. Ооба, көпкө ойночу эмес, бирок ал мени менен жакшы убакыт өткөрчү экен. Үй бүлөбүз менен чогуу видео кассеталарды көрөт элек. Анан бака-шака болуп, көргөн фильмдеги каармандарды талкуулап кирчүбүз. Бир бөлмөдө баарыбыздын чогуу отурганыбыздын өзү эле кубанычтуу мүнөттөр экен да. Чогуу отуруу бул маанилүү нерсе. Бүгүнкү күндө деле адамдар чогуу отуруп тамактанышат. Бирок ошол эле убакта ар биринин колунда телефону бар. Бири катка жооп берип жатса, экинчиси өзүнүн сүрөтүн жүктөп жаткан болот. Үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине кутман таңды телефондон башты көтөрбөй туруп деле каалап коюшат. Азыр деле бир үй бүлөнүн мүчөлөрү бир фильмди көргөн болушу мүмкүн. Бирок ар бири өз телефонунан көргөн. Кайсы бир эне баласы катышкан иш-чарага барат да, анан ал жакта тарткан видеосун социалдык баракка жүктөп, канча адам көргөнүн, канчасына жакканын улам-улам текшерип турат. Адамдар жетелешип чогуу басышат. А бирок экинчи колуна башка нерсени кармап, ошол менен алек болушат. Бүгүнкү күндө биздин жашообуз интернет, телефон жана башка ушул сыяктуу нерселер менен тыгыз байланышкан. Бул техникалык жетишкендиктер жаман нерсе эмес. Алар бизге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, жеңилдиктерди тартуулайт. Бирок алар биздин эң кымбат нерсебизди урдабашы керек. Ал үчүн өзүбүз сак, сергек болуубуз зарыл. Чогуу тамактанганда, мамилелешкенде, сейилдегенде ошол убакыттын рахатын толугу менен сезиңиз. Жаныңыздагы адам менен сапаттуу убакыт өткөрүңүз. Телефонуңузга келген сүрөт же кат сиз менен чогуу болуп, убакытын арнап жаткан адамдан кымбат болушу дээрлик мүмкүн эмес. Сиз менен отурган балдарыңыз сиздин көздөрүңүздү, жүзүңүздү эмес, телефонуңуздун артындагы тиштелген алманы эсинде сактап калбасын. Бир фильмде эки адам бир чокуну багындырып, ак кар баскан бийик тоого чыгышат. Алардын бири фотограф болот. Бирок ал сүрөткө тартпай эле турса, жанындагы досу «Качан шыкылдатасың сүрөткө?» деп сурайт. Азыр тартпасам деле болот го. Кооздукту, бейпилдикти бузбай турайынчы. Ушул биз көрүп жаткан кооздук менин фотоаппаратымда эле эмес, биринчи менин жүрөгүмдө калышын каалайт элем дейт. Чогуу болуп, маңдай теске отуруп мамилелешкен убакыт, кийин сиз жана сиздин жакындарыңыз эстегиси келген убакыт болот. Ошондуктан чогуу болгон убакытты баалаңыз. Ар кайсы гаджеттер менен эмес, жакындарыңыз менен өткөргөн убактыңыз көп болсо экен.